Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар бүгүнкү сиздер менен болчу маек бул чек арага чыгып кирген чыкты кирди айдоочу мекендештер жөнүндө бизге Оренбург областынан биздин диаспора өкүлү Урмат мырза келди. Азыр кичинекей маегин көрөсүңөр. Маекти баштаардын алдында биздин Кыргыз диаспора кеңешинин YouTube каналын колдоп катталып коюңуздар. Себептеги мекендештерге керектүү эң актуалдуу жаңылыктарды ушул жерден аласыңар. Урматтуу мекендештер, негизи эле көп мекендештер миграционный карточасын жаңылатыш үчүн чыкты кирдиге кирет. Аны болсо ушу айдоочу мекендештер алып кайра киргизип беришет. Бул жерде бир нече жаамат бар Москвада. Эми бир нече областты артып өтүшөт. Ошо чыкты кириш үчүн. Биринчи М5 трасса менен кетип атканда Пензадан өтөт, Самарадан өтөт, анан Оренбургка келет. Ошол Оренбургтан кээде рейд жүрүп калат дейт, кылмыш иши болуп калат дейт, ошол мекендештерге тиешелүү. Азыр кыскача өзү сөзүн айтып берет. Көңүл буруңуздар. Салам мекендештер, мына Урмат мырза Жамгырчиев биздин Кыргыз диаспора кеңешинин Оренбургдагы өкүлү. Оренбург ошол Казакстан менен чектеш болгон Урмат мырза тез мекендештердин көйгөйүн ошол жерден чечкенге бизге жардам берет дайыма. Азыр менин өзү жөнүндө кыска нуска айтып туруп, андан кийин телефонду айтып кетем. Урмат мырза, Москвага куш келиңиздер бизге конокко. Бар болуңуздар. Ошо биздин мекендештердин көйгөйү биринчи ирет кандай көйгөйлөр бар, эмне маселелер бар ошол айдоочу чек арага чыккан мекендештер боюнча? Барбаңыздар, урматтуу бордоштор. Оренбург жергесинде азыркы маалда түз эле көйгөй айтсам, эки көйгөй абдан маанилүү курч болуп атат. Биринчиси биздин айдоочу жердештер, айдоочу мырзалар эреже бузган жол эрежесин, кыймыл жол эрежесин бузуп коюп, ГАИ жана полиция кызматкерлери тарабынан токтотулса, пара бергенге аракети абдан көп болуп кетип атат тилекке каршы. Пара берген бул статья. Бул эстетип кетейин, Россия Федерациясынын кылмыш кодексинин 291-беренеси негизинде жоопкерчиликке тартылат. Ошондуктан эреже бузсаңар дагы эч качан пара бергенге аракет кылбаңыздар. Анткени жоопкерчиликке тартыласыңар. Бул статья боюнча эркинен ажыратууга чейин каралган. Кээде ошондо рейд жүрүп калат. Мисалы үчүн Москва жергесинде пара бергендер атайын издеп, андан ары ошол кылмыш ишин козгогонго аракеттер бар. Ал жакта ошол тез болуп турабы же кандай болуп турат, кандай регулярность менен? Чет жакта келип аткан машинени көрүп эле, таксы автоунааны көрүп эле. Чыкты кирди кылгандар да, чыкты кирген кылгандар же болбосо транзит менен кетип аткандар, Кыргызстандан Россияга же Россиядан Кыргызстанга кетип аткан, анткени абдан пассажир поток абдан көп. Дароо эле токтотуп эле, эгер жол эрежесин бузса, протокол түзөбүз деп башташат. Биздин жердештер көп учурда тилекке каршы протоколдон качып пара бергенге аракет кылышат. Мисалы үчүн 2023-жылы канча киши ошол пара берүү менен статья менен айыпталды? Оренбург шаарын айталы, Оренбургдун статистикасы боюнча 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча 14 биздин жаранын так ушул берене менен жоопкерчиликке тартылып, жазасын алып кетишти тилекке каршы. Түшүнүктүү. Ал эми экинчи көйгөй маселе боюнча? Экинчи көйгөй маселе биздин айдоочу көйлүктөрдүн абдан көп учуру болуп атат. Жасалма көйлүктөрдү колдонгон биздин айдоочулар да аз эмес экен. Бул 327 статья, бул Москвада дагы актуалдуу. Туптуура айтасыздар. 327 берене менен негизинде ошо рейдтер жүрүп калат, ошолорду выявлять этебиз деп. То есть айдоочу көйлүктөрүн токтоткондо эле Кыргызстан жараны болсо эле, именно ошо басым белгилүү Кыргызстандын айдоочу көйлүгүнө басым жасап атышат. Дароо эле текшерип эле, өздөрүнүн атайын ыкмалары менен текшерип, анан көп учурда айдоочу көйлүктөр фальшивый болуп чыгып атат. Ошондуктан бул көйгөй абдан курч турат. Муну айта кетчү нерсе, мекендештер кээ бир жерде ошол фальшивый жасаткан себептеген лишение болгон, мисалы үчүн. Анан кийин ошол серия менен, ошол номер менен, ошол менен фальшивый жасатып алып, анан кийин билинбей калам деген ой менен болуп атат да, туурабы? Андай да бар. Базага забивать этсе номери чыгат, а бирок карта өзү фальшивый. Бул дагы статья. Айрым учурда андай дагы бар, андай дагы аз эмес тилекке каршы. Андан тышкары, допустим, бир айдоочу категориясын ачам дейт. Кыргызстанга барып же болбосо элчиликке кайрылып айдоочу көйлүк ала турган, мыйзамдуу түрдө менен ала турган ордуна азыраак өлчөмгө акча сатып алып эле, ошол эле өзүнүн мурдагы айдоочу көйлүгүнүн сериясын
кошуп туруп эле фальшивый айдоочу көлүк жасатып алып атат, жаңы категория ачтырып. Андай да фактылар аз эмес тилекке туура каршы. айтасыз. Урмат мырза, эми мекендештер кокустан ошол чек арага баратканда же келатканда силердин региондон, Оренбургтан силер эми аякта диаспора жетекчилери болгондон кийин, активисттер болгондон кийин силерге кайрылып турсун, уруксат берсеңиз номериңизди өзүңүз айта кетиңиз, көйгөйлөр болсо силерге чалып турсун ошо чыкты кирди кылган мекендештер. Албетте, Оренбургда чакан жамаатыбыз бар, ошо биздин жердештерге жардам берүүгө аракет кылабыз. Биринчиден биздин диаспора жетекчибиз Жандар уулу Талабектин номерин силерге айтып коеюн. Анын уруксат +7 90 96 05 28 05. +7 90 96 05 28 05. Жандар уулу Талабек. Жана менин номерим +7 96 19 24 96 88. +7 96 19 24 96 88. Бул менин номерим. Мен да азыр толуктап жазып коем. Ишиңерге ийгилик, урмат мырза. Ошол Оренбург жергесинен биздин мекендештерге жардам берип, көйгөйүн чечкенге иш аракетиңерди жакшы алып жүрө бериңиз. Аман эсен болуңуз. Саламатта болуңуздар.